Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 12 октябрь, четверг, бейшемби. Андыктан иш күнүңүздөр жакшы улансын. Кечеги жумуш боюнча биздин видеобуз өтө көп талкуу жаратты. Себеби ал жерде кыска сүйлөгөндүктөн көбү баягы жумуш боюнча кеңири маалымат берип кой, кандай болот, эмне болот, ошону кеңирираак түшүндүрүп койбойсуңбу деп бизге көбү чалышты, жазышты. Андыктан азыр сиздерге толук маалыматты досконально үтүр точкасына чейин айтып кетебиз. Андыктан туугандар, биздин каналга катта элек болсоңуздар, катталыңыздар, сразу эле лайкты басып кириңиздер, анан группаларга, тууган урукка бөлүшүп коюңуздар. Себеби бул жумуштар Москвада өтө жакшы шарттары менен. Азыр сиздерге толук түшүндүрө кетебиз. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын жарандары, эгерде сиз расмий түрдө иштеп, бардык социалдык төлөмдөргө жана жеңилдиктерге ээ болгуңуз келсе, бекер квалификациялуу медициналык жардам алгыңыз келсе, туруктуу жана кепилденген айлык акы алгыңыз келсе, анда сиздерди ВДНХ паркына дворник, павильон тазалоочу жана жалпы жумушчу болуп иштөөгө чакырабыз. Жумуш орду Москвада ВДНХ метросунун жанында жайгашкан Кооз жана Өнүккөн паркта болот. Эми сиздерге түшүндүрө кетели. Биз сизге эмнени сунуштай алабыз дейт. Сизге кандай артыкчылыктары бар? Биз Россия Федерациясынын эмгек кодексине ылайык расмий ак белый эмгек келишим түзөбүз. Биз эс алуу акысыны, отпускнойду төлөйбүз. Ооруга байланыштуу өргүү больничный төлөйбүз. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу ОМС жана ыктыярдуу медициналык камсыздандырууну ала аласыз. Бала төрөлгөндө бир жолку материалдык жардам төлөйбүз. 1 жыл иштегенден кийин ал 30 000 рубльду түзөт экен. Ата-энеси каза болгон учурда 1 жыл иштегенден кийин бир жолку материалдык жардам төлөйбүз. Ал дагы 30 000 рубль экен туугандар. Жылдын аягында 13-чү айлык төлөйбүз. Демек айлыктан сырткары бул премия. Биз форманы сезонго жараша беребиз. Кышкы жана жайкы формалар берилет экен. Майрам күндөрү кызматкерлер үчүн корпоративдик иш-чараларды жана команда куруу иш-чараларын уюштурабыз. 23 февраль, 8 март жаңы жылда жана башка белектерди беребиз дейт. Айлык жана иш графиги боюнча эми жакшы угуңуздар. График кандай? Сиз өз каалооңуз боюнча 2-2 же 3-1 жумуш графигин тандай алат экенсиз. 2-2 график боюнча салыкты кармап калуудан кийин, налогдон кийин эмгек акы 42 101 рубльдан баштап 53 097 рубльга чейин жетет экен. Бул 2-2 графикте иштеген. Ошондо бир айда болгону 15 эле күн иш. Жарымын иштейсиз, жарымын дам аласыз. Салык кармагандан кийин эмгек акы 3-1 график боюнча 63 151 рубльдан баштап 79 645 рубльга чейин болот экен. Иштөө убактысы саат 8ден баштап 8ге чейин, кечки 20га чейин. Аванс үстүбүздөгү айдын 25-inde төлөнөт экен. Келерки айдын 10-унан эмгек акы толук төлөнөт экен. Айлык жана аванс МИР картасына төлөнөт. Демек, баягы МИР картасын оформить этип, зарплатный карта менен алсаңыздар болот экен туугандар. Кандай документтер керек эми? Биринчи паспорт, көчүрмөсү копиясы, миграциялык карта, жашаган жери боюнча каттоо базада болушу керек сөзсүз. Эмгек китепчеси же ошонун электрондук формасы керек экен. СНИЛС, ИНН. Кайда жана кимге байланыш керек? Биз сиздерге экранга номерлерди коюп койдук. 8903 291 12 41 Бакы деген жигит алат. Кадрлар бөлүмүнүн инспектору экен. WhatsAppка жазсаңыз болот. Кыргызча жазган болсоңуз, кыргызча жооп беришет. 8985 208 35 94 Евгения деген кыз алат экен. Кадрлар бөлүмүнүн инспектору. Ага дагы чалсаңыздар, жазсаңыздар болот. Дареги боюнча айта кетели туугандар, Мира проспектиси, бул метро ВДНХга жакын Мира проспектиси 119, корпус 164. Бул баягы ВДНХ паркынын ичиндеги администрациясынын имаратында. Ошол жерде 121 бөлмөдө саат 9-дан баштап
саат 7-ге чейин кабыл алынат экен. Андыктан туугандар, ушул маалыматты жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул көпчүлүк баягы официально таза иш издеп жүргөндөргө өтө жакшы, себеби толугу менен эртең пенсияга чыксаңыздар, пенсияны дагы төлөп беришет. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынччылык, өзүңүзгө сак, документке так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот, өзү декан салып барып жолдо жардам берет. Аман болуңуздар туугандар.